Саламатсыңарбы, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Өзүңүздөр билгендей, баарыбыз тең өзүбүздүн жашоодо курулуш менен кандайдыр бир учурда аралашабыз и ошол учурда дайыма баарыбызда кемчиликтер болот да. Анан кемчиликтердин эң негизгиси кайталанган учурлар көп болот да. Кайталангандан тышкары дагы ал нерселер сиздин чөнтөгүңүзгө, бюджетиңизге бир чоң чыгымдарды алып келет да. Биз ошол жөнүндө маалымат берип кетели дедик эле, ошолор нерсени сиз кантип эске алсаңыз болот депчи. Эми эң негизги менин оюмча, менин практикамда ушу 8 жылдан бери курулуш жаатында иштеп келатабыз. Эң чоң бир баары кетирген кемчилик бул архитектор менен кеңешпей, проектини жакшы тактап албай, үй бүлө, аялы күйөөсү же баласы, атасы отуруп туруп эле кечинде өзүлөрү эле барак алып туруп, тиги чатыраш барак алып туруп, чатыраш баракка ар бир клетканы 2 метрден же 1 метрден эсептеп туруп эле каалагандай чийип туруп эле анан ошону менен курулушту баштап кеткен да. Себебинде биз өзүбүздүн курулушта аябай көп кездешебиз. Фундаменти куюлуп калган, бирок фундаменттин планировкасы өтө туура эмес да. Андан кийин болсо кайра келип ошол фундаментти биз переделкалап, оңдоп, түзөп, дагы үстүнөн чыгым болобуз да. Мисалы ушул 2024-жылы бир окуяны айтып берейин. Кардарыбыз өзү Россияда жүрүп, ошондой эле кагазга проект чийдиртип туруп, куруучуларга берип жүргөн. Куруучулар болсо келип туруп фундаментин куюп койгон. Фундаменти таптакыр туура эмес куюлган, планировкасы да туура эмес болгон. Анан биз ал фундаментти кардар менен кеңешип, аргасыз бузуп, жулуп, тазалап, кайра жаңы фундамент куйганга аргасыз болгонбуз да. Ошон үчүн эгерде сиз андай чыгымдарга баргыңыз келбесе, биринчи кезекте архитектор менен барып, мисал катары Кыргызстанда билесиңер, больницага ооруп калсаң сен доктор менен кеңешишиң керек. И доктор болуш үчүн адам 7 жыл окуйт да. Архитектор деле үйдүн планын чийиш үчүн ошол эле доктурдай 7 жыл окуйт да. Ошон үчүн бөдөнөм сойсо дагы казапчы сойсун дейт. Архитекторго барып, кеп кеңеш алып, ошол жерге $100 болобу, $200 болобу аябай, эртеңки күнү $1000–2000 үнөмдөп калышыңыз керек. Жогоруда белгилегендей, фундаментти куйганда сиз өзүңүз эле каалагандай кылып чийип койдуңуз. Чийип койгондон кийин эле куруучу балдар келди дагы, алар дагы специальный атайын курулуш технологиясы боюнча, курулуш боюнча билими жок, маалыматы жок, мындай эле өз колу менен билип үйрөнүп алган усталар. Анан алар менен кеңеш баштаганда алар көп нерсени билбеши мүмкүн да. Мисал катары фундамент куйганда бизде Кыргызстанда аябай бир эң чоң бир кемчиликтердин бири, кардарлар кетирген кемчиликтердин бири, бул фундаменттин тереңдигин мындайча айтканда кармабагандыгы да. Алгандайынча бизде көбүнчө акчаны үнөмдөгөндө келгенде ошол фундаменттин тереңдигинен үнөмдөп башташат да. Мисал катары менин жериме 40 сантиметр эле куюп койсок болот, же 30 эле сантиметр куюп койсок болот депчи. Бирок бул түздөн түз эртеңки күнү үйдүн толук кандуу бекемдигине, жерди түрөөгө бекемдигине, жана ошондой эле кышкы жазгы периодда жер деген мындайча айтканда өзүнүн формасын өзгөртөт да. Ошол учурда өтө чоң сиздин үйүңүзгө мындайча айтканда кооптук жагынан чоң маселе жаратышы мүмкүн да. Ошол себептен фундамент куюп атканда сиз архитектор менен кеңешип алсаңыз, архитектор сизге ошол регионго, климатка, географияга жараша жердин астына канча кириш керек экенин сизге так аныктап бере алат да. Например, кээ бир жерлерге 40 сантиметр куя берсе болот, кээ бир жерлерге болсо атайын чоң подушка коюш керек, кээ бир жерлерге болсо 60–70 сантиметр кириш керек. Себеби дегенде жердин тоңгону ошол тереңдикке чейин барат да. Ошол себептен бул сизге эртеңки күнү үйүңүздүн жерди түрө болгондо бекем болгонуна толук кандуу кепилдик берет. Мен буга чейин айтып кеткен историяда биз айткандай эле кардарыбызга келип фундаментин бузуп, кайра жаңы фундамент курушка аргасыз болгонбуз. Анан ошол жаңы фундаментти куюп баштаганда биз атайын готовый бетон деп коет, таза даяр болгон бетонду жана бетоно ташыган бетоно машина менен алып келип куюп баштаганда биздин кардарыбыз, эжекебиз, баягы курулуштан жакшы маалыматы жок экен, аябай нааразы болгон да. Анан эмне себептен нааразы болуп атабыз десек, буга чейин мага курган усталар атайын фундаментке таш салып, ошол таш менен куруп берген. Анан алар айткан мага, ошо таш салынганда үйдүн фундаменти бекем болот деген да. Бирок бул негизи чындыкка дал келбейт. Себебинде бетондо мындай орусча айтканда пустоталар, боштондуктар болбош керек. Ошол себептен бетон деп айткандай эле ал
өзү монолитный болуш керек да, бир куюлуш керек да. Ошон үчүн готовый бетон менен куюлган бетон мындайча айтканда бекем болот да. Жана готовый бетон менен куюлгандан тышкарыда атайын аны эме деп коет, вибратор деп коет. Ошону менен аралаштырып, ичиндеги воздуктардын баарын жок кылып, бетонду бекем кылганга мындайча айтканда иш жүргүзүлөт да. Ошол себептен сиз эгерде архитектор менен иштебесеңиз, специалисттер менен иштебесеңиз, ушундай кемчиликтерди кетиресиз да. Ал эми ал нерсе эмнеге алып келет? Ал нерсе кайра эле келип туруп сиздин бир ошол моментте кыска мөөнөттө акчаңызды үнөмдөгөнгө кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүп бериши мүмкүн, бирок алыскы келечекте 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, же болбосо 1 жыл өтөт. Ошонун ичинде ал нерсе сизге андан чоң бир маселени алып келиши мүмкүн. Ошол себептен биз сунуштайт элек, кандай болсо дагы фундаменттин тереңдигинен, фундаментке куюлуп аткан бетондун сапатынан аябашыңызды. Сөйдөнгөндө бул фундамент үйдүн тамыры да. Ал эми бактын канчалык тамыры бекем болсо, ошончолук ал бекем болот. Ошон үчүн баягы фундаменттин бийиктигине акчаны салып туруп, тереңдигине акча салбай койгон бул туура эмес, терс көрүнүш. Анан эми курулуш куруп баштаганда баарыбыз тең эле колубуздан келишинче үнөмдөйлү, акчаны мисалы фирмага берсек кымбатыраак айланат, өзүбүз устатап жалдасак арзаныраак айланат дешет да. Мисалы мен ушул 2024-жылы өзүмдүн эле байкеме цех салып берип атам. Анан ошол цех салып берип атканда менин өзүмдүн родной, мындайча айтканда бир тууган байкем. Анан ал байкебизге айттык да бизче, бизде деген очередь, кезек, кезекке турасыз. Кезекке тургандан кийин биз сизге 1 айдан кийин, 1,5 айдан кийин фундаментиңизди баштап беребиз. Жана суммасы мына монча болгон 1 миллион сом болот деп эсептеп бергенбиз да. Ал эми байкебиздики чоң эле цех куруп атат, 300 чарчы метрлик. Анан байкем айтты да магачы, мен айылдан эле өзүмдүн тааныш билиш усталарымды таап, акырын үнөмдөп жасап кете бербейинби дегенден, баягы очередти күтүп отурбай эртерээк баштайм дегенде мен айткам, хорошо, каршылык жок, сиз фундаменттин куюп коюңуз, биз дубалдан баштап кете беребиз депчи. Анан мына өзүмдүн эле бир тууганымдын историясын айтып берип атам, таза жылуу история 2024-жылкы. Ал барып фундаментин куюшат. Фундаментин куйгандагы баягы айылдагы усталар чындыгында баягы жакшы билбегенден тышкары дагы жакшы диагоналдарын биз чыгарып бергенбиз. Биздин усталар барып атайын приборлор менен үйдүн казыктарын кагып, диагоналдарын чыгарып берип койгон. Диагоналдардан кемчилик кетирбептир, бирок уровеньнен аябай кемчилик кетирген да. Барсак фундаменттин уровени моундай болгон, толкун болуп калган да өзүнчө элечи. Эми ал нерсе деген кайра түздөн түз биз дубалды көтөргөнгө, андан көбүрөөк чыгымга алып келди да. Себебинде биз деген ал фундаменттин үстүнө кайра цемент куя албайбыз. Ошол себептен стенанын уровенин чыгарыш үчүн, так болуш үчүн биз дубал менен оңдошко туура келип калды да. Ошол себептен фундаментти куюп атканда, негизи эле курулушту баштап атканда дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Сиздер не только тереңдигин, бир гана тереңдигин эмес, бир гана фундаменттин сапатын эмес, жана диагоналын, жана ошондой эле уровенин да карабасаңар, эртеңки күнү дубалга келгенде мисалы фундаменттин 5 сантиметр же 3 сантиметр мындай кемчилик кетсе, диагоналдан чыгып кетсе, ал дубалга барганда 10 сантиметрге айланышы мүмкүн, чатырга барганда болсо ал 15-20 сантиметр болуп, үйүңүздүн формасы чыкпай, кыйшыйып калышы толук ыктымал. Баарыбыз тең үй куруп көргөнбүз. Үй курганда үй деген эң негизги бөлүгү бул дубал көтөрүү бөлүгү болуп эсептелет. Анан ошол дубал көтөрүү бөлүккө келгенде дагы өтө чоң бир кемчиликтерди кетиришет да. Мисалы, ушул жылдын башында эле мага бир кардарыбыз келди. Ал кардарыбыз болсо, үйүн болсо газоблоктон койгон болчу экен дубалын. Газоблоктон койгондагы, чатырын жаап койгондагы, анан 2022-жылы, 23-жылы калп айтам, 2023-жылы үйүнө кирип бир кыш кыштаган да. Анан кышында каар жаганда снеговая нагрузка деп коет. Каарды биз мындай оңой көрбөшүбүз керек. Каар деген оор отурат. Каар өзүнүн снеговой нагрузкасын, жүк нагрузкасын бергенде дубалдары толугу менен мындайча айтканда жараңка кетип, трещина кетип калган да. Анан ал кардарыбыз болсо менден келип кеңеш сурап атат. Уларбек, эми ушуну кантип оңдоп кетебиз? Мен крышаны ачып кантип оңдойм деп атат да. Бул жерден эмне кемчилик кеткен? Кардарыбыз болсо кайра эле баягы үнөмдөөнүн мындайча айтканда бир кадамын таштаган да. Үнөмдөөнүн бир кадамы деген бул эмне? Бул деген болсо алар газоблоктон эле өзүнүн дубалын көтөрүп кеткен. Ал газоблоктон бир этаж көтөргөн, бирок бир этаж болгондо деле ал газоблок, жада калса биз жана баарыбыз билген бышкан кирпич, жөнөкөй кирпич, алар жүк көтөрүү касиетке ээ эмес да. Алар деген болсо орусча айтканда наполнитель деп коет. Мындайча айтканда ички начинка болот. Алар ошол дубалдын ичинде эле калып калчу нерсе да.
Ал эми ошол жүк көтөрүү касиетин өзүнө алчу нерсе бул эгерде сиз газоблок, пеноблок, пенополистирол бетон же болбосо берки кирпич, жөнөкөй кирпич, бышкан кирпич менен салам десеңиз, жүк көтөрүүчү касиетке ээ болчу конструкциянын мындайча айтканда кабыргасы, сөөгү болчу бул железобетонный каркас. Эгерде сиз железобетонный каркас куйбай туруп үйүңүздү жөн эле кирпич менен коюп койгон болсоңуз, ал үйүңүз чоң катуу жер титирөө болгондо кирпичтер ажырап кетиши мүмкүн, трещина кетиши мүмкүн, жана снеговая нагрузка бергенде үйүңүз кайра эле трещина кетип калышы мүмкүн. Бирок бул ката эмнеден келип чыгат? Бул ката атайын кылбагандыктан, бул билбегендиктен да. Анан Кудай буйруп сиз дубалыңызды көтөрүп алгандан кийин баарыңыздар да келип чатыр жабуу иштери башталат. Чатыр жабуу иштери башталганда чатырдан дагы мындайча айтканда кемчиликтер кете бербейт да. Мисал катары бизде көп кардарлар менен учурлар болот. Ушул жерден бизде пикир келишпештик болуп баштайт да. Анткени дегенде бизде айылда усталарда, айылда үйлөрдүн крышаларын көрсөңүз, ала тоодой болгон бийик мындай тик болгон чатырлар болот. Анан ал чатырлардан болсо каар түшкөндө болсо, өзүңүздөр билгендей, мондай күптө эле түшүп калат да. Анан элдер болсо ойлошот да, что чатыр бийик болуш керек депчи. Бирок бул чатырлар эмне болуп бийик болуп калганын тарыхын алып карасак, бул деген айылдагы атайын билим албаган усталар чатырды жаап жатканда каар туруп калбасын деп, өзүнө өзү мындайча айтканда мындай неуверенный болгондо алар бийиктетип кете берип, ошол бийик чатыр мындайча айтканда Кыргызстанда модага айланып кеткен да. Ал эми биз проект чыгып атканда биздин архитектор балдар ошол регионго жараша, мисалы Чаткалда каар башкача жаайт, Ат башыда башкача калыңдыкта жаайт, жана ошондой эле Көлдө, Бишкекте башкача калыңдыкта жаайт да. Ошол kaардын өзүнүн нормасы бар. Ошол kaардын нормасына жараша чатырдын анан градусу деп коет, 40 градус болобу, 30 градус болобу, 35 градус болобу деп, ошол kaардын канча көлөм кулашына, мындай жаашына жараша градусу чыгат да. Анан биздин үйлөр салыштырмалуу, мындайча айтканда, айылдагы салган үйлөр менен салыштырмалуу чатыры жапысыраак болушу мүмкүн. Ошол учурда бизде кардарлар ойлошот, чатыры жапыс болуп калыптыр, бул каар туруп калабы, каар түшпөй калабы депчи. Негизинен каар жанакындай күптөп түшпөш керек да. Каар ошол жерде туруп, кармалып, өзү ээрип жок болуш керек да. Анан мисал катары айтып кетели. Мисалы сиз Кыргызстанда үй салдырып атсаңыз, Кыргызстанда биз мисалы сметасын чыгарабыз да, сметасын чыгарганда үйүңүз 100% стоимости 1 миллион сом болсо, ошол 1 миллион сомдун бизде Кыргызстанда 70% бул курулуш материалдарына кетет дагы, 30 эле пайызы куруучулардын мындайча айтканда эмгек акысына кетет да. Анан бирок ошол 30 эле пайызы куруучу балдардын эмгек акысына кетсе дагы, бизде көп учурда ошол куруучулардан үнөмдөгөнгө, куруучулардын устанын акысынан үнөмдөгөнгө аракет кылган учурлар көп болот. И ошол учурда сиз кымбат материалдарды алып келесиз, кымбат цемент алып келесиз, тонналап алып келесиз. Анан эгерде сизде башынан сметаңыз жок болсо, сизге куруу усталар, арзан иштеген усталар сизге айтышы мүмкүн, 5 мүшөк алып кел, 10 мүшөк алып кел, 20 мүшөк алып кел деп, аянда 30 мүшөк алып келесиз дагы. Ошол 30 мүшөгүңүз колдонулбай калып калат дагы. Сиз устадан үнөмдөгөн акчаңызды бирок кайра курулуш материалдарынан мындайча айтканда чыгымга дуушар болосуз. Ошол себептен сиз мындай чынында үнөмдөйм десеңиз, курулушту бир көп компоненттен турган нерсе, бул тереңирээк изилдегенге аракет кылышыңыз керек да. Мисалы адам курулушту баштагандан кийин адам оома болуп калат да. Оома дегени болсо, өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Өзүңөр курулуш жүргүзгөн болсоңор, үйүңүздүн ички отделкалык мындай ички ремонтун жасаган болсоңуз деле эстесеңиз болот да. Эгерде сизде дизайнерский проектиңиз жок болсо, дизайнерский ремонт кылам деген. Сизде эмне болот? Сизде деген бир таанышыңыз келип, давайте бул жерде чоңойтобуз, давайте монун өңүн мындай кылабыз дейт. Сиз ошого коесуз. Дагы бир тууганыңыз келип, давай бул жерин өзгөртөбүз дейт, бул жерге коесуз. Анын баары тең сизге чыгымга алып келе берет да. Ошондой сыяктуу эле сиз усталар менен иштегенде, сиз фундамент куйган усталарды өзүнчө таап келесиз. Алар айтат, байке, сиз могул жериңизди давайте прихожканы чоңойтуп коебуз. Давайте санузулуңузду кеңейтип коебуз. Могул жерге дагы бир нерсе кошуп коелу дейт, сиздин фундаменттин үйүңүз чоңоюп кетет да. Дуал көтөргөн балдар келет да, дуал көтөргөн балдар келип, байке фундаментин куйган балдар могул жерин туура эмес кылып кетиптир. Давайте биз могул жерин монтогондоп кетебиз дейт. Аныңыз түздөн түз кайра чыгымга алып келет да. Чатыр жапкан балдар келет дагы, сиздин чатырыңыз жапыс болуп калыптыр, байке, биз бийик кылып жабышыбыз керек деп туруп, алар бийик кылып жабат дагы, андан дагы чыгым болосуз да. Ошонтип курулуш бүткөнгө чейин сиз чыгымдын үстүнө чыгым боло бересиз. Себеп дегенде сизде башында
эсеп чыгарып алган, башынан ийне жибине чейин эсептелген, кандай үй болот, бүткөндөн кийин кандай көрүнүштө болот, канча сом кетет, канча материал кетет дегениңиз жок. Ошон үчүн сиз эмне менен аны салыштырып, тактап, тастыктаганга мүмкүнчүлүгүңүз жок дагы. Ар бир айткан строительдин айткан, мындайча айтканда, аргументин угуп, ооп, өзгөрүп, курулуш чыгымдан чыгым боло берип, аягында эмне болот? Аягында толук бүтпөй, чатыры жабылып, үйү бүтпөй калып калган, ондоп 5 жылдап, 20 жылдап толук бүтпөй турган үйлөрдүн себеби ошодо да. Себебен де башында бюджети жок. Мен деген 2 миллион менен эле бүтүрүп кетем, мен 3 миллион менен эле бүтүрүп кетем, бул жерден үнөмдөйм, тил жерден үнөмдөйм деген. Бирок аягында сиз курулушуңуз аягына чыкпай, акчаңыз түгөнүп калып, курулушту дальше уланта албай, арсар орто жолдо калып калган учурлар көп болуп калат. Дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Курулуш бул адам эмес. Биз жеке адамдарды алдап кетсек болот, бирок курулушту эч качан алдай албайсыз да. Курулушка кетчү материал, кетчү акча сиз кааласаңыз да, мен каалабасам дагы по-любому кетет да. Ал эми сиз ал жерде бир нерсесинен үнөмдөсөңүз, мен жогоруда окуяларда айтып кеткендей, же болбосо үйүңүздөн трещина кетет дагы, үйүңүз аварийный болуп калат, же болбосо жер титирөө болсо, бир кандайдыр маселе болот, чатырыңыздан суу агат, вентиляционный система жасабай койсоңуз, үйүңүздө отделкага кеткен акчаңыздын баары күйөт. Ушундай бир сизди курулуш кайра өзү келип туруп, мындайча айтканда, чөнтөккө тээп, чоң чыгымга дуушар кылып, өзүнүкүн бербейт да. Ошон үчүн курулушту баштап атканда мындай терең изилдеп, жете өлчөп, бир кескенди сунуштап кетет элек.